Кыргыз Орус өнүгүү фондунун колдоосу менен Кыргызстанда чакан жана орто ишкердикке насыя берүүчү программа ишке кирди. Өлкө экономикасын көтөрүү максатында бул фонд Улуттук банк менен биргеликте жеңилдетилген түрдө сом менен каржылоочу келишимге кол койду. Программанын негизинде кайсыл тармактарга каражат бөлүнөт жана насыя алуунун шарттары кандай? Альбина Сулайманованын материалы. Республиканын экономикасын чыңдоого салым кошуучу программа негизинен кайра иштетүү, айыл чарба, тигүү, туризм тармагын каржылоого багытталат. Учурда фондко насыя алууну көздөгөн 100га жакын долбоор келип түшкөн. Фонддун өкүлдөрүнүн айтымында алардын басымдуу бөлүгү приоритеттүү. Насыя улуттук валюта түрүндө жылдык 12% үстөк менен 1 жылдык жеңилдетилген жол аркылуу 5 жылдык мөөнөткө берилет. Бүгүндөн тарта ишкерлер насыя алууга арыздарды берип баштаса болот. Сегодня утром мы подписали соглашение о... Биз бүгүн Айыл банк менен РСК банкка 600 миллион сомдон каражат бөлүү боюнча насыялык келишимге кол койдук. Аталган эки банктын региондордо филиалдары көп. Кыргызстандагы чакан жана орто бизнеске насыя берүүгө Кыргыз Орус өнүгүү фондунун жалпысынан 1 миллиард 200 миллион сом бөлүнөт. Учурда фонддун казынасында 250 миллион доллар бар. Сентябрь айынын аягында Орусиядагы 50 миллион доллардык 4-чү траншты которот. Банк кызматкерлеринин айтымында жеңилдетилген мындай насыя буга чейин берилген эмес. Бүгүнкү күндө фонд биздин банктар аркылуу берип аткан каражаттардын шарттары абдан ыңгайлуу. Себеп дегенде өзүңүздөр билгендей, жалпы базарда коммерциялык кредиттердин баасы өтө жогору. Мисалы 25-30%дан сом менен азыр кредиттер берилип атат менчик банктарда. Доллар менен алсак 16-18% менен берилип атат. Мөөнөтү кыска 2-3 эле жылга. Эске салсак, айлана чөйрөгө тоскоолдук келтирген, алкоголдук ичимдиктерди чыгарууга багытталган, жаш балдарды иштетүүгө карата даярдалган долбоорлорго каражат берилбейт. Буга кошумча биздин бул немелерге шарттарга туура келе турган условиябыз бул сатуу көлөмү өткөн жылдыкы 300 миллион сомдон ашпаш керек. Экинчиси бул жеке жана чакан ишканаларда иштеген ишкерлердин саны 300 кишиден ашпаш керек. Үчүнчүсү мамлекеттин катышуусу бул компанияларда 5%-тан ашпаш керек. Уставдык капиталында юридический немелердин лицолордун катышуусу 20%-тан ашпаш керек. Белгилей кетсек, буга чейин коомдо фонд ири объектилерди гана каржылайт, орто жана чакан бизнес четте калды деген канкуу жүрүп жаткан. Кыргыз Орус өнүгүү фондунун орто жана чакан бизнеске насыя берүүчү программаны ишке киргизүүсү боюнча келишим 3-июлда Орусияда өткөн жыйында макулдашылган. Альбина Сулайманова, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал.